Эми бир кордуктарды көргөнбүз, бирок аларды айтпай эле коеюн. Айтып бер. Айт. Не урганбы? Өтүп кетти да. Мындай намысына тийген сенен дагы ушундай адам чыгабы депчи. Сенен эч нерсе чыкпайт дегенде бул мен чыгат менде. Ар бир жылы бирден кыз жакшы көрүп чыккан менчи. Ой, бир кызды сүйүп чыктым. Бир кызды сүйүп чыктым. Аттарын айтам. Жа айтпай. Ошо общийдеги подаркалар келет эле да. А так бирөө келип маса Ушунчалык страшный болгон. страшный. Ушунчалык страшный болгон. Же сценарий жазышыбыз билет, бир нерсе кылбайбыз. Анан изилденгенде тамашаны көрүп, жашлар ойношкандан барып ойноп кетеликпиз же. Төрдөн эртең эмеден оштонсуң ал ошон үчүн эме мындай. Ойгор болгонда. Биздики аралашып кеткен да. Бирөө балыкчы, бирөө нарын, бирөө оош, бирөө талас болчу. Эч ким өзүнүкүн көрбөйт да. Эч ким өзүнүкүн көрбөйт да, анан ошондо төр жакка кетип калганбыз да. Ассалому алейкум ардактуу замандаштар, сиздер менен YouTube каналынан жолугуп жатканыма. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Ким атың? Садык. Фамилияңчы? Нышанбай болду. Сен жанагы тамаша шоудогу бала беле? Ооба. Универсалда. Аша. Анча күлдүрө албагам. Анча күлдүрө албай эле. Сиз кеткениңе караганда дадыл окшойсуң, Жа, мындай эле. Жүрчү сүйлөшөлү. Сүйлөшөлү. Хорошо. Мектепте канчанчы атам болду? Акыркыдан берирээк болгом, ошондой. Акыркыдан берирээк? 9-чу. 9-чу болгом да. Өзү 9 бала бар эле ошо. Балакай окшойсуң, Бала кыялда. Анда балакай болсоң, ошол бала чакты эстеп, мектеп убакка бир кайрылалы. 9-чу атамам дегенден уялбайсыңбы? Жок, жакшы го 9. Неси жакшы? 9 айландырсаң 6 болуп калат да. 6-чы атамасың. 6-чы атамам. Мектепке жаңы барганда дай бир кызды жакшы көрүп сүйүп каласың да. Ошол канча чыкасында болгон, ошол кыздын аты ким? Ошол жөнүндө бир айтып берсең. Мектепте так жаңы барган эмес, мен негизи 1-чи класстан 11-чи класска чейин бир мектепте окугам негизи. Өзү али 4-5-чи класска барганда али жакшы көрдүңбү деген тема башталат го өзү. Ошол. Не экенин билбейсиң өзү. Сүйүн экенин билбейсиң өзү. Ошо мен мындан жакшы көрөрүм деп. Ар бир жылы бирден кыз жакшы көрүп чыккан менчи. Ой, бир кызды сүйүп чыктым. Бир кызды сүйүп чыктым. Аттарын айтам. Жа айтпай. Кийин өзү жазып жүрөсүң. Жакшы көрө белем деп. Фигурасын айтпай турам. Ал кыз фигурасын айтып болбойт дейм. Бирок бизде мындай тема бар. Кат жазат элек да. Кат жазып туруп. Мен сени сүйүп калдым бир нерсе деген темаларды сүйдүм деп жазып. Бүтөп сумкасына салып коесуң, үйүнө барып окуйт. Эртеси келип мун чыкпаса дагы жазасың. Келип бетиңе ата берген болсо уже башка кызга жаза бересиң да. Ошол биринчи катың канчанчы класста болгон? 6-чы же 7-чи? 5-те болуш керек. 5-чи класста. Кичине эстейм да. 5-чи класста. Кимге жазганымды эле примерно эстейм, бирокчу. Короче, кат жазганымды билбейт элем, бирок короче, мектепке жаңы бала кошула берет го. Ооба. Особый боло берет, билесиңби? Жаңы бала өзүнчө эле бир нерсе болуп, кыздарды жакшы көрүп, бир нерсе боло берет го. Кат жазат экен да. Машина жазат экен да. Салам. Кол жазмасы ушул, Жок, майниси. Майниси. Кол жазмасы, ит чачып койгондой эле. Өзүнөн башка эч ким окумайт. Салам, мен сени бир көргөндө жакшы көрүп калдым дейт. Короче, мен мектеп бүткүчө сени күтөм. Кийин армияга барып келем, ага чейин мени эгер күтсөң, мен сага үйлөнөм, бир нерсе деген жазат экен да. Кичинесинде элечи. Биле баягы көрдүм да. Бирок жакшы кооператив эмес ким да. Салам, мен армияга барам деп сразу армияга качып барып менчи. 5-чи класс. 5-чи класс. Салам, мен армияга кетсем. Мен кечен күтөсүңбү деп эле айда бериптим да. Алла. Ал кыз эстейден чыгып эле доскага чыгып, вообще окуп берип койгон да. Класстын көзүнчө эле. Класстын көзүнчө уят баштайт. Кызарып. Мектепте окуп жүргөндө ар бир окуучунун мындай жактырбаган сабактары болот да. Мисалы үчүн меники алгебра болчу да, математика. Кайсы сабак жакпайт эле. Негизи эң кыйын өзү математика го өзү. Жакшы окуганга аракет кылдым, бирок эң жаман көргөнүм физика эле, бирокчу. Түшүнүшүм өтө кыйын эле. Бирок тооган будан сыныбызбы, билем. Кийин университетке барганда дагы энергетика окугам да. Энергетика только физика экен да. Пешене караса. Кудай баягы жаман көргөн нерсемен сынайт дегенде. Жаман көргөн нерсемен сынайт деп. Окуйсуң деди, бир нерсе кылды да. Жакшы көргөн сабагың кайсы эле? Мен химияны жакшы көрүп окуйт элем. Химия? Химияны жакшы көрүп окуйт элем.
Анан адабиятты жакшы көрөт элем. Сен адабиятты жомок көп эле го. Жомок эле окуй берет элем. Мектепте алгачкы жолу канчанчы класста мындай өбүштүң эле? Мен вообще өчүмүсмүн. Мектепте окучу өбүштүң. Мектепте жүргөндө. Мектепте жүргөн. Вообще дегенде өмүр менен эмес. Мектепте вообще болгон эмес да. Себеби мен баягындай бала кыял оюн карак бала болгом да. Только ойноп эле жүрүп 9 класска чейин жакшы окугам менчи. Анан 10-11ге барганда братандар айтып берет го, ойноп алгыла дейт го. Жүрөккө катуу болуп калганмы билбейм. Өтө катуу бузулуп ушундай болуп кеткен. 14 февралда сүйүү күнүндө каттар келет го. Ошондо канчанчы класста сага кат келген? Садык, мен сени жакшы көрөм, сүйүп калдым. Өмүр бою келген эмес. Койчу. Вообще келген эмес. Даже 23 февралда балдарга подарок берет да бизде. 8-чи барда кыздарга подарок берет го. Ошондо дагы общий биринчи балдарга бирден бергенде андан кийин каалоочулар кимге болсо ашык алып келип берерсиң дейт го. Ошо общийдеги подарок эле келет эле да. А так бирөө келип маса Ушунчалык страшный болгон. страшный. Ушунчалык страшный болгон. Айтып атпайм бала кыял болгон депчи. 23 февраль экен эсимден эле чыгып калыптыр. Общий подарка бергиле десе. Мен кеч калып келгем, ал сөз укпай калгам да. Келсем эле бир классташкасы мына подарка берди да. Өмүрүмдө биринчи жолу атпайм. Яман сүйүндүм агачы. Мына кыз мени жакшы көрүп калыптыр да. Эле асманмын го мен. Бактылуу болуп берет. Бактылуумун да, барып балдар чогултуп, мына кыз мени жакшы көрүп калыптыр. Не? Подарка берди десем, балдар күлгөн да. Сен жимисиң, общий берди алар. Алгачкы жолу канчанчы классында ушу братандардан таяк жегенсиң? Болот да, биринчиби? Братчикалар берге келесиздер, чоң ойдуңар, силерди мындан ары биз карайбыз, биздин көзөмөндө болосуңар деген. Канчанчы класста болгон? Биринчисин эстей албай кеткем бирокчу. Биринчи. Негизи братандар болгон да. Негизи болгон, эми болот го балбайм. Акча чогултуп калгансың ошондо? Кыздардан акча сурап берип жүрчү. Бизде мындай эле. Акча чогултабыз дегенде, братандар акча чогулта турган система жоголуп кеткен да бизде. Бизге чейин. Кантип? Короче, бизде 88-дер, 89-дер болду ошо жоготкон ошол нерсени. Эгер акча чогултам деп келсең, базар жок. Сен вачат этпейм мен. Иштеше берем дейт да. Жөн эле братан болуп келип, бир нерсеге жумшап, же бир нерсе кылдырып, же жөн эле зеригип келип урсаң, мен жөн эле туруп берем. Бирөө деген система пайда болгон да. Ошо биздин убакка келгенде акча жоголуп кеткен бизде. Анан бир кызык нерсе айтып берейинби? Короче, мектептер кент болуп түзөсүң го. Биздин октябрь деген айыл бир 30дай балабыз да. 30дан бир 35 болобуз максимум болсо. Ошол анан башка мектептер менен тааныштык. Түнү. Кара Судан, Манас, Ленин мектебинин балдары чогулуп келди. Алар эми шаардын балдары көп болот го. Келгенде жүздөн келди аларчы. Анан түнү ушундай балдар достошуш керек экен. Достошуп алайлы, эртең көчөгөдө биз менен муштап жүрбөйлү. Давай. Эми паровоздар таанышып турат. Паровоз ар бир мектептин паровоздору 3-4 деп турат. Калгандары тааныштабыз да. Азыркы чейин күлкүм келет да баягындачы. Паровоз дегенди бир сыр айтып коеюн, атаман деген. Атаман. Биринчи атаман болгон. Биринчи атаман кийин барып биз паровоз шайлап эле паровоз болуп кетет эле. Ошол отвечающий болуп, бир нерсе болсо ошол чечипчи. Давай таанышкыла балдар деди. Ол жакта 100 бала, бул жакта 30 бала, дагы бир мектептен 20 бала турабыз да. Таанышып атабыз. Бир нерсе деп. Уже бир 3-чүгө, 4-чүгө баргандан да биринчи деген атын унутуп кала бересиң да. Ооба. Эстей албайсың. Ошончо баланын атын. Енді мында ойландым, по-любому естіп қалмайды да. Әркімге әрқандай айтып кете бердім. Жанбек, Шәрбек, Ақылбек бір нәрсе. Ешкім естімейді. Кете бердім, әрқандай танышып қойдым. Құдылдық өнер саған қаяқтан келіп қалды? Туғандарыңа біреу құдылчалашпы, біреу сөзге байбы. Саған құдылдық өнер кімден жұққан да? Шұқылап көрмедім бірақ. Бұл неден болды? Ошол тамашалы себеп болуп атат менимче. Тамашау себеп болып қалды. Тамаша себеп болды мисалы үчүн. Тамашауға ошо кантип келип калдың? Тамашау мисалы үчүн анча командалар айтып калат да мындай, мен таң калып калам. Силер көп келгенбиз дейт да. Кез-жетмишет агырбы, ситин көрүп, жигиттерди көрүп анан кыргызча ойноп аткан балдар бар экен деп келип калганбыз дейт да. Ооба. Силер кантип келип калдыңыз? Неге силер ошо бизге деле силер себеп болсоңуз. Мисалы үчүн мектепти бүтүп биринчи бүтөр маалда, биринчи курстар маалда башталганда 2009-да башталган, 2008 башталган. 2008 башталган. Мектеп көрөт элек. Жакшы нерсе экен деп эле көрөт элек, күлгөнгө көрөт элек. Кийин барып университетте окуп жүргөндө факультеттер аралык күйөм болду да. Анан биз активист болуп катышканбыз да. Анан барып же сценарий жазып сүзүлөйт, бир нерсе кылбайбыз. Анан изилденгенде тамашаны көрүп
силер ойнап шкальный бар ойнап кетеликпизчи. Бар ошентип жүрүп интерес пайда болду да. Значит, биз деле кылсак болот экен. Просто сценарий жазышты үйрөнүш керек экен анан. Нонейм командасы ошол тамашанын түштүк филиалын ачкан ошточу. Ошолорго барып сценарийни кантип жазат, биз да катышайлы деп ошолордон сурап, ошолор бизге үйрөткөн. Ким бириктирип калды ушу силерди? Универсал Калыбек. Калыбек чогулту бар. Калыбек мындай көкпет бала да өзү. Bir нерсени көздөсө жетем деп көздөсө жетмейинче кайтпайт. Ал ушинтип жүрүп эми бир кордуктарды көргөнбүз, бирок аларды айтпай эле коеюн. Айтчы. Айтчы. Не урганбы? Өтүп кетти да ал. Мындай намысына тийген, сенен дагы ушундай адам чыгабы депчи. Сенен эч нерсе чыкпайт дегенде бул мен чыгат дегенде өзүнө өз сөз берип. Просто командасы слабый болгон мынчы. Команда слабый болуп ойнай албай жүргөн. Биз менен таанышып калат. Менин командамда бир эле мен жакшы ойнобайнан калгандарымда кызыгышы жок. Себеби менин командамда балдар содагер балдар эле да, бизнесмен балдар эле. Аларга тамашаны кызыгышы эле, хобби, бош убактында эле келип кое турган балдар. А мен ойнойм дей турган балам. Мен экөөбүз бириктик, досум экөөбүз бир команда болойлу деди. Калбек кел өссүнчү деди. Давай деди. Ойной турган бала экенбиз. Анан экөөбүз бир эки баланы алып эле ак тилекти алганбыз, ойногонбуз. Тайыр бизге биринчи диджей болуп келген. Тайыр диджей беле? Диджей эле да. Ал неме да? Бир нерсени дайындасаң, ашыгы менен кылып отурган тың бала да. Ошо баланы командага диджей алайлы, бир нерсе кылайлы деп. Хорошо деп Бишкекке биринчи Эрмек Нураев менен сүйлөшкөнбүз. Ошондо командабыз түштүктө филиалда ойнойбуз. Чемпион болуп бүттүк уже. Кел ойносок болобу дедик да. Сексен чемпион болгон болсоңор келген укуңар бар, келер эле. Мектептеги Садыкка кыздар жазган катына жооп берген эмес, э? Жок. Ал жазып берейин дейсиң. Жок. Калыбек болсо силер эч нерсе чыкпайт деген. Бирок жыйынтыгында Садык бренд болуп чыкты да. Эми ошолорго бирдеке деп кой. Не дейсиң? Бирок асманга көкөлөп кетсең делечи, классташтарың үчүн дагы деле ошол бойдон кала бересиң бирокчу. Бирок бойдон кала бересиң. Мамилеси ошондой эле болуп барабызчы. Барсаң, мисалы үчүн азыр классташтардын ортосуна барсам, даже мен күлдүрбөйм. Өз балдардын арасында күлдүрө турган балдар болот да, ал эмгек сиңирип койгон. Анын үстүнөн басып өтө албайсың да. Мең аракет кылсаң да сенин үстүңөн күлүп коет алар. Сен темасы өтүп калган. Ал жерге барып мен жоло күлүп отуруп, ал жактарында нуруп эле сатып коюп калам. Тамашаларың өтпөй калабы? Тамаша вообще эч ким күлбөйт да. Универсал командасы дейт. Ош шаарынын шылыңдап мазактап эле чемпион болду дейт да. Буга кандай көз карашың? 100% кошулбайм ошого. Эгер ошондой деп аткан адам болсо, биздин тамашаларды кайра баштан көрүп чыксын. Биз негизи мындай Ош, Баткен деп бөлгөн тамаша болсо бир эки болгондур. Основной адамдарды бөлгө турган, же болбосо бир Оштун үстүнөн күлө турган тамаша ойногон эмес. Андай тамаша жок. Мен мындай эле салыштырып айтып берейин. Мисалы үчүн биз тамашада ойнодук. Бул кыргыздарга өттү да тамаша. А Казакстанга бардык. Эгерде биз бир ошол вунтрак деп коет го, мисалы үчүн мамлекеттин ичинде бир кыргыздар гана түшүнө турган тамаша ойногонубузда, ичара тамаша ойногонубузда, мисалы үчүн казактарга же өзбектерге өтпөйт эле да. Алар биз жөнүндө маалымат жок да. Түшүнбөйт. А биз ошол жактарга барганда биздин тамашаларыбыз кудайга шүгүр мощный өтүп атты да. Неге? Себеби биздин тамашаларыбыз дүйнөлүк тамаша деп айта алам. Кеңири коркпойчу. Алар деле күлүп атат, кыргыздар деле күлүп атат, өзбектер деле күлүп атат, казактар деле күлүп атат. Демек биз же биздин тамашабызды дүйнө түшүнөт, же Ошту дүйнө тааныйт. Катты турат. 4 кочкордун башы бир казанда кайнады. Бизде 4 кочкор болгону менен бир кочкор чоңораак кочкор го. Үчөө жана сүзүп коет да. Калыбекпи? Бир сүзгөн үчөө 3 жака чачырап коет да. Ошону айналып. Мисалы үчүн эми мисалы үчүн Актылек экөөбүз ушуп кетет элек, кээде Тайыр экөөбүз айтышып калабыз, кээде Калыбек экөөбүз ушуп калабыз да. Могу эркектердин негизи любой эркектин характери ичинде бар. Мисалы үчүн экөөбүз эле урушуп калсак, түбөлүк урушуп кетпейбиз да. Уруштуп, но зато жерге барганда кайра сүйлөшө беребиз да. Баягы сал туура эмес кылып коюптмун, менен кетип калыптыр деп. Мойнуңа алып коесуң, сенен кетпесин деле. Ошол сапаттарыбыз бар бизде. Ошон үчүн урушсак деле кайра чогулуп жүрө беребиз. Негизи биз деле урушабыз бирок. Бир кичинекей нерсе үчүн бир нерсени талашып, же сөз талашып калабыз, же оюбуз туура келбей калат, же бир нерсени кызганып калабыз. Адамда ар нерсе ой бар. Урушуп жүрдүк. Но кайра бирге келебиз. Төртөңөр тең эмеден Оштонсуң ал, ошон үчүн эмет мындай. Ойгор болгондо. Биздики аралашып кеткен да. Бирөө балыкчы, бирөө нарын, бирөө Ош, бирөө Талас болчу. Эч ким өзүнүкүн бербейт да. Эч ким өзүнүкүн бербейт да, анан ошондо төрт жака кетип калганбыз да.
ошондо деле айттым го. Бирок кичине пальба мындай жок дегенде муштум жагынан болсо да мындай ачык эркек сайт. Муштум жагынан болсо кичине кыйыныраак болуш керек да. Балдарын урушуң керек эле да сен. Ошо мен урганыма анан чыдабай анан кетип калды барчы. Анда сен көбүрөөк уруп калгансың. Ошондой болуп калды окшойт атмачы. Сенин жашооңо кандай өзгөрүү болду? Тамашоо кандай өзгөрүү алып келди? Тамашага келгениме эч өкүнбөйм. Альбан мен кесип боюнча өзү энергетик боло албайт. Токтон корком. Физиканы жаман көрөт элем, бирок университетке барсам энергетика 100% эле энергетик физикадан турат экен да. Окуй албай койдум. Эптеп-септеп эле баалуу үчүн агайларга жагынып, кичине эле бир нерсени айтып берип коюп, сиз зорсуз деп атып баалып калдым. Агайларды алдым эле. Бактап эле, эжекелерди бүгүн сонун ачылып кетипсиз деп атып эле. Мен сизге күйөө болом деп билез деп атып албасам ба. Тамашоо жаңы ачылганда үйдөгүлөр, тааныштар эмне кыласың аны? Ошондо маскара болуп, мындай түшүнүшкөн эмес да. Сенде да ошондой учурлар болгонбу мындай? Тамашоого барсаң болгон. Сабаң окуйсуң диштирип. Ким ошентип экен? Апам көп ушат эле. Не кыласың ушул? Не кыласың? Окуй, эртең сен ошол жака жүрөсүң, окуң калбайт. Иштебей каласың, көчөдө каласың деп берет да. Бул жакта кийин мындай окуясын эч ким билбейт да баарын. Апам мен жаман көрөм, бирок жакшы эле көрөм. Ал мен ойлоп иш айтканда, балам, келечегиң ойло, сабагың жакшы оку, иштейсиң эртең, өзүңө кыйын болуп калат. Жүрөр ойноп деген. Атам айткан. Оюңа эмне келди, кыла бер дейт эле атамчы. Балам, бир нерсе оюңа келди, кылам дедимби, кайтпа. Кыла бер жана. Тынч болсоң болду дейт эле. Бирөөгө зыян келтирбе, болду. Ат бар универсалда. Бирок кандай аты улук, спрас курук болуп калганбыз да. Атыбыз бар. Эл тааныйт, Садык деп тааныйт, но даже машинасы жок эле да. Көрсө тиричиликте кылыш керек экен. Эмне кылабыз деп башыбыз катып, бир жыл жөн эле жүргөнбүз. Эмне кылабыз ойлонуп. Той сферасы чыгып калды, тамада болдук. Тамада болуп жүрүп, үйдү алдык, машинаны алдык, Кудайга шүгүр. Жашоо жакшы да, өкүнбөйбүз да. Ал тойду алып барып деле күчтүү тамадам дебейм. Болгону башкалардан айырмабыз. Просто бизди таанып чакырат да. Ошо тааныман бала келип алып барсын. Атак күчтүү тамадалар өтө көп го. Ооба. Өтө деле күчтүү. Айрыкча ошто көп. Болгону ошол сиздин тоюңузга Садык келип калды болот да. Ооба. Азыркы ийгиликтерди көрүп алып эми Айшерем эмне дейт? Жакшы деп коет. Апа да. Жакшы деп койгон хорошо деп коет. Бирок азыр мисалы үчүн биз командабыз менен кино тартабыз деп аракет кылып кино сферасына кирип атабыз да. Ал жактан деле али ошол бизнеске кадам таштап алгандан кийин ошого жакын эле сферада иштей аласың да. Резко эле бир повар болуп кете албайсың. Же бир уста болуп кете албайт экенсиң, же доктор болуп кете албайт экенсиң. Шоу бизнестеги тиешеси бар нерсени эле кыла аласың да. Реклама кыласың, концерттерди алып барасың, той алып барасың, кино тартасың, же болбосо мурдайсың болду. Башка нелер бар. Кино сферасына да киребиз, аракет кылып жүрөбүз. Кечээ апам менен сүйлөшүп атсам, эмне кылтасың дейт. Азыр кино сценарий жазабыз жүрөбүз. Ар нерсени баштай берет экенсиң дейт. Ошону эмне болот? Токтоп турсаңыз, тамашага келгенде да сиз ошенткенсиз. Жашам болот апа. Азыр кинодон деле бир пайда чыгат. Тойдогу алгачкы гонорарың канча болгон? Калыбек экөөбүз биригип 5000 сом алганбыз. Араланга. Нокатка. Нокатка алганбыз. Азыр эми кымбаттанып канча болуп калды азыр? Азыр эми Садык той алып берсе канча деп сурайсың? Негизи бирок борбордогудай кымбат эмес го бизде. Түштүктө өзү арзан го. Мисалы үчүн $300-400 шаардын өзүнөн чыгабыз. $300-400. Аралан нокат $200. Шаардан чыкканда уже расходты кошуп эсептеп кетебиз. Азыр Бишкекке келгиче уже $1000 болуп калат да. Калыбек экөөбүздүн программабызды ушул убакка чейин эч ким тамада кайталай албайт бирокчу. Мен аракет кылсак кайталай албайт. Себеби экөөбүздүн программабызда программа түзбөйбүз. Но экөөбүз ушунчалык бири-бирибизди жакшы түшүнүп калганбыз. Тойдо сразу импровизация кылып бири-бирибизди күтүп өчүп берди. Любой тойдо сону кылып барабыз да. Тиричилик болгон үчүн али жактан да бөлүнүп алабыз. Универсал командасы тамашоо лигасынын жана командалардын арасындагы эң көп кубок уткан команда экен да. Баш аяк канча кубок уткансың? 5. Жогорку лиганын өзүндө эле.
нарықтағыларды есептейлі қойын. Bir ofisке қойсаң, bizim kubok, diplom полный толық та. Офисте кеңгіре машина толтырып береді. Мысалы үшін, тамаша лиганың жоғарғы лигасы, филиалдағылар, қошына өлкелерге барып өтіп келгендер, бір нәрселерді ала тұрған болсақ, bir офис машина толып береді. А так біз тамашаның өзінің жоғарғы лигасында 5 кубок алғанбыз. Чемпион болғанбыз, 2 жол ақ қалпақ алғанбыз. Супер KG лига, анан да чемпиондар лига бір нәрсе кубок алғанбыз, 5 Биздин команда бирдеке утса эле, дипломду эле, кубогун эле мен көтөрүп кетип калчу элем да. Силерде ким ошондой эле? Мен. Мен көтөрөт элем. Мен алгачы. Бир жолу балдар. Бизде эле үйгө коелу. Деп Актылек бирөөсүн алды. Анан Атамбек деген DJ бар эле. Мага айтты. Bir gün sizin үйүңүзгө барып кубоктарды удап кетем. Дерет эле да. Калтакчайсың, тийбей. Үйлөнүп аткан тоюмда урдап кетип тур. Үйлөнүп атканда башың айланып калып да, билбей каласың. Касымчылар закыстарды кылып, нерсе кылып, той бүттү. Эртеси күнү уже катынды кучактап алып, барсам кубок жок да. Урдап кетти. Болгондо да эң чоңун урдап кетти да, машина. Тамашалоодо эч ким бир оюнчу чыгып, жеке концерт берген эмес да? Берген? Ким берген? Самат берди го. Самат берген экен. Демек сен идеяны Саматтан алдыңбы? Мен да ушинтип берем. Идеяны Саматтан алган эмесмин, бирок мен билем да. Бар алиги мамилебиз анча деле жакын болуп койгон менен, бирок бири-бирибизди азыр Инстаграмдан көрүп турабыз да. Баарыбыз эле бири-бирибизди турабыз. Мисалы мен сени көрүп турам, сен деле мени көрөсүң, бирок айтпайсың да. Мен деле сени көрөм, айтпай жүрө берем да. Көрүп турабыз да. Мен немеде биздин концерттен бир разницасы бир жума аралыкта эле койгон да. Биз общий команда менен концерт коюп атканда ал филармонияда экен, драмда койгон. Мындай, мен айтарым мындай болот да. Ошо миңден ашык, тамашадагы миңден ашык оюнчу жеке концерт бергенде коркот да. Мисалы мен коркком да, мага айткан эди, ушундай жеке концерт кылып салбайсың дегенде. Мен өзүм жалгыз көрманым барбы жокпу деп мындай. Чочулуп алган, андай эме нерсе болгон эмеспи? Мен көрмандан корккон эмесмин мен. Биз концерт бердик. Анан бир жолу отуруп стендап кылып сүйлөп көрөлү дедик да. Сүйлөп көргөн көңүлдүү жигиттерди биз өзү редактор элек да. Барып чыгып эле сүйлөп көрдүм, эл күлдү да. Асач колдон келет экен дедик. Анан Гүлкү базарда өзү ачып көрүп концерт койдук. Анда деле жакшы болду да. Давай бир өзүм жалгыз коюп көрөйүн. Мен күйөрман келеби деп корккон эмесмин. Мен күйөрманды күлдүрө аламбы, күлдүрө албайбы деп коркком. Ошондон коркком менчи. Эми баары бир үчтүк болсо дагы бирөө жакшы көрөт да баары. Келет да баары бир үчтүк болсо да. Ошондон болсо да күлдүрө аламбы, күлдүрө албайбы деп Калбек туктап берди. Балдарчы. Калбек, Тайыр, Актылектер. Сен даярда бер, концертибизди уюштуруп коебуз. Болду. Мен башкасы менен ишим болгон жок. Только даярдык кылдым. Карасам 20-декабрь Садык Нышанбековдун биринчи концерти. Бир концерт кылып болуп, реклама кылып, билеттер чыгарып жүрүшөт. Мен только даярдык кылдым. Башка эч нерсе ишим жок. Команда менен концерт берген жакшы экенби же жеке концерт берген жакшы экенби? Экөөнүн тең жакшы тарабы бар. Мисалы команда менен концерт бергенде эмоция көбүрөөк болот. Элге жакшыраак болот, башкалар. Анын өзүнүн жакшысы. Бирок ошого жараша кыйынчылыктары бар. Өзүң жалгыз концерт берсең, эми али команда менен концерт бергендегидей слишком бир бомба хахалар болбошу мүмкүн. Эми күлөт эл баары. Ага деле күлөт. Но кыйынчылыгы азыраак. Мен өзүм даярданам, өзүм бир нерсе кылам. Концертти балдар уюштуруп коет. Мен немеде сентябрда Калбектин өзүнүн концертин беришибиз керек эле негизичи. Анан Калбек өзүнүн концерт койду десем, ал көп эле өзүнүн чүнчүтүп өзү корккон да. Дуктан берсек деле болбой койду. Анан хорошо дедим, анда Садык менен Калбек деп концерт берели. Ошондой мындай эме болбой калат деп туруп экөөбүз концерт бердик бир. Жакшы эле болду. Ошон үчүн айтам да. Универсалдын мотору Садык десем, жок. Мотор өз айландарса коробкасы бузулуп калат дедиң, эмне дедиң? Коробка бир общий чогулуп бир машинабыз дегендей. Эми алдыңкы планда Универсалдан не күтсө болот? Концерт күтөбүзбү, кино күтөбүзбү? Биз эми алдыңкы планда биз жыл сайын концерт беребиз негизи. Өзүбүзгө баягындай эме кыла алганбыз. Жыл сайын жазда концерт беребиз. Эми киного аралашабыз. Кинодон жакшы жаңылыктарды чыгарабыз, Кудай кааласа. Сен каналың аты эмне? Ziyash Official деген. Ziyash Official. Ziyash Official. Кыргызча эле жазып атсың. Ziyash Official деген эме да?
Официалдуу түрдө Зияштын YouTube каналы деген да. Так, Зияш официалдуу каналынын катталуучулары башкаларга дагы поделиться басып койгула, общий көрүп, баарлашып жүрөлү. Силерге дагы рахмат чакырганыңарга. Атайын биздин эфирге келип, Атайын оштон келдим. Самолет менен келдиңби? Самолет менен келип, Зияштын ютубуна бир чыгайынчы деп кыялданып жүрөт элем. Кыялдар орундалат болду. Ошол достор, биздин каналга жазылып, лайк басып, катталып коюңуздар. Кийинки конок ким болот? Ага да комментарий жазып коюңуздар. Сен мындай кыл да. Сен комментарийга жазсын. Кийинки конок ким менен болсун деп жаз. Сен окурмандарың, көрөрмандарың жазсын. Мына менен интервью алсынчы депчи. Сен ошого аракет кыл. Ооба. Сен баштап бер анда, кийинкисин кимден алайын? Мен өзүм айтайынбы? Давай, Ошко бар. Ошто бизде жезлар көп го. Биздин командада мисалы Калдыбек, Актылек, Таярдан алсаң болот. Андан дагы сырткары бизде Ошто жезлары көп. Алар сагышта самолет менен келбейби? Алардын акчасы жок деп эле. Все хорошо. Демек, кийинки эфирде Кудай кааласа Зияшты Оштон көрөбүз. Бара өзүң тосола. Болду, анда кеттик. Саламатыңыздар, барыңыздар, аман болуңуздар. Кеттим. Аэропортко узатпай жүр.